атасы да кайтыш болгон экен. Азыр эми ошол Тажикстанга алып келип атасынын кабырынын жанына коюшту деп жаңылыктардан чыгып атат. Ошол 15 жашар жигит баланы бөөктө өлтүргөн баланын атасы ошол неонацисттик кыймылда мүчө экендиги аныкталды. Кой десең эле мага карап атырылып, мага кыйкырган, экөөбүз балам менен тил табышып сүйлөшө албай калдык деген ата-энелер бар да. Дагестандык же бир чечен же Кавказ улутундагы бирөө көчөдө бирөөнү сабап койсо, уруп койсо, бир жаман иш кылып койгон болсо, кылмыш кылган болсо, СМИлер не деп берет? Парень из Кавказа дейт. Же парень кавказской внешности дейт. Же парень из Дагестана дейт. Накшбандинин сөзү бар. Тамак кылып аткан адамдын эмоционалдык абалы ошол тамакты жеген адамга түздөн түз таасир этет дейт. Насирдин Байтемировдун жазганы бар. Кыргыз ушунчалык меймандос эл үйгө келген жыланды дагы куру кол чыгарбай ун чачат дейт. Кимиңде жыныстык жашоо болгон, кимиң көрдүңөр жыныстык жашоон десе дээрлик класстын баары кол көтөрүп атат кыздар. Эми ошолордун арасында окуган бала кандай бала болот? Ошол эле жылдын башыраагында ушул сыяктуу окуя дагы катталган. Ал кыргыз бала болчу. 9 жашар кыргыз баланы 15 жашар 16 жашар бала үйүнө кирип мыкаачылык менен өлтүрүп чыгып кетти. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Жакында эле ошол Россияда, Москвага жакын жерде, 30 км алыстыкта бир мектепте бир кайгылуу окуя болуп өттү. 10 жаштагы баланы 15 жаштагы ошол Тимофей деген бала келип, жигит келип өлтүрдү да, мындайча айтканда мыкаачылык менен өлтүрдү. Эми муну ошол жаңылыктардан берип, ушундай бир көп жактан таратып жатышат. Аны жамандагандар бар, башка кылгандар бар, бирок ошол окуянын түпкүрүндө, анын тамырында эмне жатат? Ошону биз бир изилдеген, ошо боюнча айткандар аз да. Бүгүн биз өзүбүздүн маегибизде ошол Мансурбек агайыбызды ошол суранып конок катары чакырдык. Ошонун түпкүрүндө эмне бар? Эртең биздин балдарыбыздан дагы, биздин чөйрөбүздө дагы ушундай нерселер пайда болбойбу? Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Кантип алдын алышыбыз керек? Анткени бул биринчи жолу эмес, бул башка мындай окуялар көп эле кайталанып жатат. Ушул боюнча агай, биринчиден студиябызга кош келипсиз. Рахмат, чоң рахмат. Анан биринчи эле ушул сизге сурообуз, ушул окуянын түпкүрүндө, тамырында эмне жатат? Эмнеге мындай окуя болду? Чоң рахмат. Тилекке каршы жаман окуя, оор окуя. Апасы аябай кыйналып атат. Эне байкуш неме болот мындай жерлерде. Ал кичинекей баланын периште дем ал. Атасы да кайтыш болгон экен 1 жыл мурун. Атасы да кайтыш болгон экен. Азыр эми ошол Тажикстанга алып келип атасынын кабырынын жанына коюшту деп жаңылыктардан чыгып атат. Оор окуя, кыйын окуя, Кудай салбасын муну. Эң оор нерсе бала жоготуу бул. Андан көрө өзүң өлүп калган жакшыраак негизи. Эми бала чакалуу болгон адамдар бул эненин абалын дагы жакшы түшүнөт. Эми канчалык кайгырсак да, өкүнсөк дагы эми болор иш болду, боёсу канды, өттү кетти. Бирок ошо азыр сен айткандай бул окуянын түпкү маңызына, тамырына караш керек. Бул өтө чоң тема, жалпы тема. Бир жактан карасаң жаш бала кылмыш кылып атат мыкаачылык менен. Бир жактан карасаң атасын жоготкон, күйөөсүн жоготкон келин баласын жоготуп атат. Ошол эле жаңылыктарды карай турган болсок, ошол эле келин ошол баласы окуган мектепте пол жуугуч болуп иштейт экен байкуш. Ал мектеп өзү кымбат баалуу мектеп экен, элиталык мектеп. Рублевка деп коебу ошол жерде. Демек ал жерде элиталык мектеп болгондон кийин төлөмдөрү да кымбат. Байкуш эне ошол балам ушул жерде окуп бүтүп, биздей болбой жакшы бир келечектүү бир адам болсун деп ошол жерде иштеп жүргөндүр балким. Миграция темасы чыгып атат бул жерден. Деги эле азыркы күндө карасаң, балдарын өтө кымбат мектептерге берип, балам падыша болсун, балам кыйын болсун деп өзү кулда иштеген ата-энелер бар. Бул нерсе канчалык туура, канчалык туура эмес, муну сүйлөшсөк болот. Деги эле бул өтө кенен жана чоң тема. Эми
бул жерде ошол жанагы тарбиянын үй бүлөдөн берилген тарбиянын таасири чоң. Анын чөйрөдөн сырткары ошо чөйрө дегенде интернет дагы бир чөйрө болуп калды. Ал жерде контент, башка маселелер бар. Кандай контенттерди көрдү, кимдер менен сүйлөштү, кандай оюндарды ойноду деген маселелер бар. Эми мен да ошол окуянымда көрө алган жокмун да. Уктум мен, бирок өзүм көрө алган жокмун ушунчалык мыкаачылык. Эми ошол 15 жаштагы бала, бул эми кичинекей эле бала да, 15 жаштагы бала. Ошончолук мыкаачылыкты кылганга, ошончолук бир деңгээлде мыкаачылык кылганга эмне себеп болду? Кантип ошол ишти кылып жатат? Буга кандай себеп болду деген суроо. Ооба. Негизи эле биз адамдар бир окуя болгондо окуянын өзүн карап эле мындай ызы чуу чыгара беребиз да. Ооба, окуя оор окуя, мындай окуялар болуп атат тилекке каршы. Бизде деле мисалы бир мекендешибиз кылмышкер мыкаачылык менен кыз кишини өлтүрүп, андан мурда да өлтүргөн болуп чыгып атпадыбы? Акмак келесо, кандай аял тууду экен ушуну деп баары эле сөгүп жатып атат, бирок ушул адам неге ушундай болуп калды экен? Бул адамдын балалыгы кандай болду экен? Өтмүшү кандай болду экен? Ата энеси кандай кишилер деп негедир кызыккандар дээрлик болбоду да. Психологдор ушундай жерде иштеш керек эле, блогдорду алып чыгыш керек эле. Журналисттер иликтөө жүргүзүш керек эле. Бул баланын өтмүшү кандай, мектебине барыш керек эле, бала бакчасына барыш керек эле, балким университетине барыш керек эле. Эмне бар бунун артында? Эмнеге ушинтип калды? Бир мындай бир карасаң кылмыш, бир карасаң кызыктуу нерсе да. Адам канчалык мыкаачылыкка барат. Ошол сыяктуу эле аз жакшы нерсени айттың. Ошол 15 жашар бала, Тимофей экен аты. Мындайча айтканда Жумарымбек да, жаш бала. Одоно тил менен айтканда бир чычкак. Ушундай бир биз көргөнгө дагы дайый албаган кылмышты кантип иштеди. Мисалы азыр айтып атпайсыңбы, жана дагы айттың. Видеосун көрө албай койдум деп. Мен да көрө албай койдум. Чыгып калды видеосу. Мындай башталганда эле күчүм жетпеди көргөнгө. Анан кийин окуянын эмне болгондугун жазуудан окуп алдым. Кандай окуялар болгонун. Көргөндөр деле болуптур. Мүмкүн болсо мындай видеолорду биринчиден көрбөш керек, көрсөтпөш керек. Чу дегенде эле 15 жашар бала, демек бул жашы жете элек бала. Балагат куракка жеттиби, жетпедиби? Балага курактагы бала болуп калат. Ошонун ушундай кылмыш кылып, ушундай бир зулумдукка барышына биринчиден үйдөгү тарбия. Кээ бирки журналисттер иликтеп чыгарып атышат. Ал баланын атасы азыркы күндөгү аябай аты чыгып аткан 2020 жылы түзүлгөн, артында кээ бирки саясатчылар турат деп аталган русская община деген, орус коомчулугу деген бир кыймыл. Неонацисттик кыймыл дейбизби, же исламофобдук кыймыл дейбизби, же мигрантофобдук кыймыл дейбизби? Ошол кыймылда мүчө экендигин чыгарып атышат. Ошол 15 жашар жигит баланы, бөөктө өлтүргөн баланын атасы ошол неонацисттик кыймылда мүчө экендиги аныкталды. Бул башында 2000-жылдары, 0-жылдары деп коет. 2000-жылдары скинхеддер, тазбаштар, такырбаштар, бритоголовые деп немелер чыккан. Орусияда аябай көп кыргыз, өзбек, тажик өлүп кетти ошолордун айынан. Улутчулдар. Аларды койгондукта ар кандай кылып бир күч органдары токтотушкан болчу. Ошолордун бул жаңы версиясы русская община. Бул Орусия сырттан келген мигранттардан тазаланышы керек деген ураан менен иштешет. Русская община ошол жаңы неонацисттик кыймыл Орусиядагы мигранттарды, бөтөн улуттарды жоготушубуз керек деген бир көз карашты идеологияны, туура эмес идеологияны карманат. Тилекке каршы ал жерде иштеген, жашаган жана Орусиянын жараны болгондорго дагы булар мындай чыдамы жок. Аларды дагы жек көрөт. Ошондой бир улутчулдук кыймылдын мүчөсү экендиги аныкталып чыкты атасы. Албетте расмий булактар муну тастыктабай атат. Балким тастыктабайт. Бул жерде да чоң саясат жатат. Саясий жагы менен биздин ишибиз жок. Аны саясатчылар, аналитиктер тактасын, талдасын. Бирок ошол нерсе билинип атат. Апасы медсестра экен, дарыгер. Убагында мамлекеттик кызматта иштеген экен, экөө тең ошондой бир кишилер экен. Анан
ашканада, дасторкондун айланасында, столдун айланасында сүйлөнгөн сөз түздөн түз баланын аң сезимине сиңет, таасир этет, анын кыймыл аракетинин өзгөрүшүнө себеп болот. Бул акыйкат. Дасторкондун четинде ата менен апа, мисалы мен атамын, сен дагы атасың, балдарыбыз жаш үй бүлөгө кошулабыз. Ушул эфирди көрүп аткан апалар айрыкча тамактанып атканда деги эле үйдүн ичинде баланын көзүнчө эмнени сүйлөп, эмнени айтып атат. Ошол Тимофейдин, кылмышкердин атасы, апасы кичинесинен балким чуркалар, чорныйлар, гастарбайтерлер, келгиндилер, экинчи сорттогу адамдар, каралар, кызматчылар, кулдар деген сөздөрдү колдонуп отуруп баланы ошондой бир абалга алып келген. Баланын мүнөзүнүн калыптанышына эки фактор таасир этет. Биринчиси психологиялык, экинчиси генетикалык. Психологиялык фактор кандай? Ата менен апа баш кошкон кезде жана бала түйүлдүккө түшүп боюнда бар кездеги абал. Ата менен апа баш кошкон кезде эмнени көп ойлонуп, эмне менен алек болуп, жан дүйнөсү эмнеге көбүрөөк берилген болсо, бул таасир этет. Биринчиси, экинчиси эне боюнда кезинде балага эненин психологиялык абалы таасир этет. Баланы боюнда көтөрүп жүргөндө эмне менен көп алек болду, эмнени көп ойлонду, психологиялык, руханий абалы кандай болду, бирөөнү кечке гыйбат кылдыбы, бирөөнү кызганып көрө албадыбы, бирөөнү жаман көрдүбү, же жалаң жакшы маанайда жүрдүбү, китеп окудубу, илим алдыбы, башкаларга жардам берип, жаркын маанайда жүрдүбү. Бул балага түздөн түз таасир этет. Демек, божомол. Демек, окуяларга абалга карап айтып атабыз. Ошол апасынын боюнда жүргөн кезде, бул 2010-жылкы бала да ошондо. 2009-2010 жылдары апасынын боюнда болгон. Бул кездерде сырттан аябай мигрант көп агып келген бир мезгилдер. Ошондо чуркалар, чорныйлар, келгиндилер, среднеазиатские деп аташты, ар нерсе деп аташты. Натыйжада ал баланын психологиясына таасир этти. Бала төрөлгөндө эле нацист болуп төрөлдү, улутчул болуп төрөлдү. Балким. Мен көрдүм, так факт эмес. Балким эми ошого алып барып атат немелер. Ата деле ошондой абалда болгон, ошого пропаганда болгон. Кудай сактасын, эми баягы балаң кылмышкер болуп калыштан Кудай сактасын, отуруп алып акылдуу болуп неме кыла бериш туура эмес өзү. Бирок баягы ушундай каргашалуу окуя болгондон кийин ошондой окуя кайталанбасын, Кудай сактасын, кыргыздын бир баласы дагы ошондой абалга дуушар болуп калбасын деген максатта айтылып атат да мунун баарысы. Каналыбыздын аты бала тарбиясы, бала багыты бала тарбиясы боюнча биз биринчи үйрөнөлү, бири-бирибизге үйрөтөлү, ошонун менен биргеликте көрөрмандар, көрүүчүлөр дагы үйрөнүп калсын деген максатта. Бул биринчи фактор. Уяда эмнени көрсө учканда ошону алат. Алма дарактын түбүнөн алыс түшпөйт. Демек балага ошо башынан баштап эле эненин руханий абалы, ата эненин руханий абалы кадимкидей балага демек таасирин берет. Жана немени айтпай кетиптирмин. Биринчи психологиялык фактор дедик, экинчи генетикалык фактор дедик. Генетикалык фактор атадагы жана ападагы генинде бар нерселер балага өтөт. Атасы сүрөтчү, ырчы, атасы ачуулуу, кызуу кандуу, же атасы өтө сабырдуу, токтоо. Ушул нерселер ген аркылуу балага өтөт. Демек атанын генинде илгертеден калыптанып калган бир улутчулдукпу, чектен ашкан бир өзүнүн этноцентризм деп коет. Ошо этноцентристтик бир көз караштар, бир маанайлар күчтүү болуп калгандыгы үчүн балага өтүп кеткен болушу мүмкүн, балким бир себеби. Эми андан сырткары, андан кийинки эмеге токтоло турган болсок, баланын чөйрөсү, анан баланын азыркы учурда интернет аркандай оюндар чыгып кетип жатат. Ошол интернет оюндарынын жана ошол көрүп жаткан контенттеринин баланын психологиясына тийгизген таасири канчалык? Мисалы көп жерде семинарларда айтып жүрөм бул теманы. Подкастыбызда даярдаганбыз. Brain rot деген оору кечке Reels, TikTok'торду көрүп туруп мээнин иштөө функциясынын начарлап кетиши, анализ кылуу, изилдөө, абалга жараша чечим алуу жана манипуляцияга ыңгайлуу болуп калуу деген ооруларга, абалдарга дуушар кыла турган бир нерсе кечке телефон чукулап атыптыр. Brain rot болгондор. Тилекке каршы эми баягы
кылмышка үндөгөн, кан төгүү болгон видеолорду көрүү бул өзүнчө, заалым видеолорду көрүү өзүнчө. Кадимки эле юмор мындай видеолорду көрүп атып кыска адамдын аң сезими, ой жүгүртүүсү, анализ кылуусу начарлап, анан манипуляцияга ыңгайлуу болуп калат экен да адам. Ошондой манипуляцияга ыңгайлуу болуп калды. Кечки ошолорду көрүп ой жүгүртүүсү бир аз чектелди, кыскарды. Могу 2010-2010дон беркилер айрыкча могу гаджет орундагы балдардын абалы өтө оор, Кудай сактасын, өтө оор байкуштар. Биз телевизордун маалында чоңойгон балдарбыз, ата энебиз телевизордон бизди үз албай кыйналчу эле. Азыр эми ар биринин чөнтөгүндө бирден телевизор бар, дүйнөнүн бүткүл каналдары тартат ал жерден. Ушундай бир доордогу балдар манипуляцияга ыңгайлуу болуп калат. Натыйжада биздин элибиз, биздин улутубуз улуу эл, биз таза кандуубуз, арийбиз десе, манипуляцияга ыңгайлуу болуп, ооба биз арийбиз дейт дагы. Анан башка улуттун өкүлдөрүн жолотпошубуз керек, керек болсо өлтүрүшүбүз керек, ооба өлтүрүшүбүз керек деп алып туруп өлтүрүп салат. Манипуляцияга ыңгайлуу болуп калат брейн рот болгондор. Өзүнчө анализ кыла албай калат. Анализ кыла албай калат. Адам ойлонуш керек. Эми 15 жаштагы жаш бала деп атабыз, бирок 15 жашта илгери 15 жашта үйлөнгөн. 15 жаштагылар үйлөнгөн, балагат куракка жеткен. Эгерде шарият боюнча, биздин динибиз боюнча балагат куракка жеткенге чейин кайсы улуттун, кайсы диндин өкүлү болбо, ата-энең кайсы динде болсо болсун, сен мусулман болуп эсептелесиң. Балагат куракка чейин. 12 жаш, 15 жаш деп жүрөт. 15 жаштан кийин сен немесиң? Жоопкерсиң. Өзүң динди тандайсың, акылың менен, сезимиң менен. Демек ал бала балагат куракка жетти. Жаш бала ооба 2010-жылкы болуп калат да, ошондо азыр 15 жаш болгондо. 2010-жылкы, бирок балагат куракка жетип калган, жоопкерчиликке тартыла турган деңгээлге келип калган бала. Демек, социалдык тармактардын бир, экинчиси коркунучтуу кан төгүү көп катталган окуяларды камтыган кинолордун, видео материалдардын көп болуусу балдарды ошондой камкордукка, мыкаачылыкка тарбиялайт. Мисалы, эркек бала курал оюнчуктарын көп жакшы көрөт. Бул эркек баланын курал оюнчуктарга кызыгуусу жана ошолор менен ойноосу бул нормалдуу көрүнүш. Эркектигинин табиятынын белгиси. Эркек ал мекенди коргош керек. Эркек ал мындай бекем болуш керек, катуу болуш керек, күчтүү болуш керек. Курал бул күчтүн символу. Бирок ошо курал менен бири-бирин атып, ата-энесин атып, бир туугандарын атып, досторун атып ойнойт. Биз деле ошентип чоңойдук. Бул жерден ошол бири-бирин аткандан ошол көргөн кинолорундагы каармандарды туураганга аракет кылат. Ал каармандын мыкаачылыгын, ал каармандын адамдарды өлтүрүп ушудан ырахат алгандыгын туураса, демек ал балада проблема бар. Жөн эле мекен коргогон, согушкан ошондой балдарды туураса, бул каармандар туураса, бул эми ошол эркек баланын эмеси, табиятындагы белгилери. Маселе ошол куралда эле эмес, бул жерде ошол кимдерди туурап жатат, кимдер кайталап жатат, кимдерди туурап жана кайсы жака неме болот. Ооба. Бизде эле мисалы үчүн кичинекейибизде кылыч менен эме кылып чыгып, анан жана жаа менен атып, ушундай кинолор көрсөк чыга калып эле ошону кайталап калат элек да. Биз Рэмбо менен чоңойдук. Силер Жумонг дейт да, Жумонг. Анан компьютердик оюндар. Германияда катталган, бир мектепке кирип канча 15 баланы атып салган. Ал Counter Strike ойнойт экен. Counter Strike'тын кээ бирки мен ойнободум, бир дагы Кудайга шүгүр. Counter Strike ойнободум, бирок ойногондор айтышат, атайын мусулмандарга каршы согушуп, мечиттер, ошо кадимки фактурасы, текстурасы тетеге араб өлкөлөрүнө окшогон бир жерлерге барып алып туруп террористтерди өлтүргөн сыяктуу болуп, сакалчандарды, селдечендерди, мусулмандарды татаратып атып, мусулман фактурасындагы адамдарды атып, ошондой бир миссияны аткарса болот деген бир немелер бар экен. Экинчиден, ал жерде тармактык оюн бул. Бир канча адамдар биригип алып, группа болуп алып, бир жерге кирип, бир спец тапшырманы аткарып чыгасың дегендей. Бул мисалы кол чыгып кете берет го, таң атат. Агаз эмнелер чыкты билбейм. Ошентип ата берип анан көзүң, колуң бир даражада киши өлтүргөнгө каныгып атат да. Бир даража канып атат. Мисалы
пистолетти бирөөгө мындай бурганың эле неме го, мындай сүрүү болот го негизи. Мисалы кинолордо немелерде биз тартып жүрөбүз да пистолетти мындаганда кандайдыр бир сүрүү болот да. Кечке эле ушинте берсең, кечке эле ата берсең, колуң көнөт, көзүң көнөт. Рульга биринчи отурганда сүрдөйсүң, коркосуң го. Азыр эми телефон чукулап айдап кетип атасың. Көзүң көнгөн. Эң коркунучтуусу ушул көз көнүп калган жаман. Демек, ошол мыкаачы бала ошондой оюндарды көп ойногон, ошондой кинолорду көп көргөн. Мисалы жана кинолор болуп атпайбы, баш үзүлүп кетип, каны чачырап кетип, ошол сыяктуу окуялар. Ошол эле кезде интернет оюндары, социалдык тармактар, тармактык оюндар, булардын баарынын жанында кошумча дагы бир нерсе фактор бар. Тамак аш азыктары. Тамак аш азыктары дагы бизди мыкаачы кылат. Кандайча? Тарых биз үчүн сонун тарбия. Тарых келечектин көзгүсү дейт. Тарыхка карап кадам ташташыбыз керек. Рим империясынын кулашына коргошун суу түтүктөрү, коргошун идиштер себеп болгон. Мисалы, Рим империясында коргошундан суу түтүктөрүн кылышкандагы суулар коргошун түтүктөрү аккан, трубаларда. Анан римдиктер коргошун идиштерди көп колдонгон тамак жегенде. Себеби коргошунду эритүү оңой. Жеңил эле отко эрип кетет, темирдей эмес. Анан ийип ары бери кылуу, буруу оңой, жумшак металл. Натыйжада коргошундан суу ичкен жана коргошундан тамак жеген римдиктердин организмине коргошун кирген. Свинец. Коргошун кирген, ал коргошун адамдын организмине кирсе өтө чоң уу болот экен. Коргошун адамды эң биринчи кезекте акылдан адаштырат, жинди кылат. Натыйжада организмине көп коргошун кирген римдиктер акылдан адашып жинди болгон. Гладиатор оюндары ошентип пайда болгон. Элди алаксытуу андай мындай дейт. Анын үчүн эл аны кабыл кылыш керек да. Эл эмне үчүн гладиатор оюндорун кабыл кылды, жактырды? Себеби организминде коргошун бар, аң сезим, акыл, эс калчу өлгөн. Акылдан адашкан. Ошонун бир себеби болгон э? Ооба. Анан кийин бир арыстан бир гладиатор баатыр деп элем, гладиатор мушкерин баягындай жеп атса, адамдар кыйкырып атат. Бир гладиатор экинчи гладиатордун сайгылып өлтүрүп башын алып атса, бакырып атышат, мүнтүп атышат. Азыр мисалы лайк мындай болуп, дизлайк мындай болуп атпайбы? Ушу каяктан келген? Тияктан келген. Мүнтүп атабыз. Бизге жакпаган болсо мүнтүп атабыз, өлтүр. Бизге жаккан болсо жашасын деп атабыз. Бунун бүт баары символика, бунун бүт баары мааниси бар. Муну изилдей турган темалар. Натыйжада гладиатор оюндарынын чыгышына жана өнүгүшүнө коргошун жеп алып, акылдан адашкан адамдар себеп болгон. Мамлекеттик башкаруучулар дагы коргошундан таасир алып, ошонун натыйжасында мамлекеттин кулашы дагы ошонун айынан болгон. Көптөгөн себептердин бирөөсү дейт, түздөн түз себеби дагы дешет. Кандай кылбайлы баары таасир болгон бир империянын кулашына. Азыркы күндө дагы коргошундар бар, тырнакчанын ичинде. Ал коргошундар кайсы? Тамак аш азыктарындагы кошулмалар жана тамак аш азыктарындагы боектор. Синтетикалык. Негизи кошулмалар жана боектор экиге бөлүнөт. Табигый жана синтетикалык. Табигый түшүнүктүү болгондой эле кымбат. Бир тортты кыпкызыл кылыш үчүн бир чөптүн бир нерсесин кошушуң керек, ал өтө кымбат. Торттун баасы өсүп кетет. Анын ордуна Кытайдан келген красканы кошуп сал. Мисалы, кызыл краска, тамак аш кошулмасы кызыл красканы карасаң, Wild West 250 сом экен. Бир кутусу. Ал өтө көп азыкка жетет. 250 сом элестет. Бирок анын арзан болгондугунда кеп жатат да. Ошол бизди жинди кылтат. Тамак аш боекторунун көбү адамдарды акылдан адаштыруучу, азгыруучу жана анализ кылуу, ой жүгүртүү деген сезимдерин өлтүрүүчү касиеттерге ээ. Тамак аш кошулмаларынын жана боекторунун көпчүлүгү адамды рак кылат. Кечирим сурайм, эркек адамдардын тестостеронун түшүрүп, жада калса бир эмчектери өсүп кетип, аял кишиге окшош болуп кетишине чейин алып барган бир касиеттери бар. Азыр эмне үчүн коомдо жанагындай бачабаз болгон бир жийиркеничтүүлөр көп? Аларды ЛГБТ деп атап атышат. ЛГБТ деп аташ, ат берүү аларды нормалдаштыруу, легалдаштыруу болуп саналат.
билбеген абалда биз терминди колдонтабыз. Бул бузукулук. Ошол нерсеге кириптер болуп кетет. Экинчиден ошол азыктар жана кошулмалар биздин акыл эсибизди адаштырып, өзүбүздүн табигыйлыгыбыздан чыгарып жиберип атат. Ал кошулмаларды жана краскаларды эмне үчүн кошот? Биринчи, бузулуп кетпесин, көпкө сакталсын. Экинчиден, эми көптөгөн химиялык немелер бар. Могу тамак аш инженерлери муну дагы жакшы билет. Ошол эле кезде дагы бир фактор бар. Косметикалык каражаттар. Эгерде, албетте бул аял кишиге жакпайт. Аял киши канчалык көп косметикалык каражат колдонсо, аял кишинин өзүнүн ден соолугуна жана курсактагы баласына түздөн түз таасир этет. Косметика. Бул илимий түрдө далилденген. Муну Мансур оюнан токуп айтып койгон жок. Муну врачтар, профессорлар, химиктер, академиялык жамаат илимий изилдөөлөрдүн негизинде айтып атат. Эң эле өтө көп бул чоң тема. Экөө мен айтып аткан чоң темалар. Жанагын жыйынтыктап коелу. Ошондой тамак аш кошулмаларынын жана краскаларын көп жеген адам натыйжада зөөкүр, камкор болуп калат. Анализ жүргүзүү, боор оору, аяоо деген сезимдер жоголуп кетет. Бир жесе эле неме болуп кетпейт бул эми. Албетте баягы акырындык менен калыптанган. Чоң бир себептердин бири болуп калат. Демек, ушундан улам биз ушуну айта алабыз. Ошол мыкаачылык менен баланы, кичинекей бир күнөөсүз баланы өлтүргөн ошол окуучу ар кандай азыктарды жеп, ошодон улам таасири болушу мүмкүн. Бир себеби. Демек, динибизде дагы такыбачылыктын 10-9 бул тамак ашка байланыштуу деген дагы бир сөз бар го. Бул да бекеринен эмес экен да. Өтө сонун нерсени айттың. Азыр биз сыртында капталында адал деп жазылып турса эле жей беребиз да. Анын ичи нитрит, фталат, мыталат, анан кийин кармин, сармин толуп турат ичинде. Сыртында халал деген жазууну көрүп алып жей беребиз. Ол аппак нан, жанагы Кытай тузу деп коет тамакка. Мисалы, мусордо жаткан чирип кеткен эт тап келип туруп Кытай тузунан кошкон өтө сонун тамак болуп калат. Тим эле тамшанып жейсиң. Кытай тузу ушундай касиетке ээ. Бир азыктын бузулбай көпкө сакталуусу бул туура эмес нерсе. Табигый түрдө ал бир күндөн кийин ал ачыш керек, чириш керек. Аллах ошондой жараткан аны. Эмнеге ачып кетет, чирип кетет? Себеби болду, ал колдонулбайт, чирип жок болуп, жер азыгы болуш керек. Бирок тиги немеде жүрөт, бир аял эксперимент кылып Макдональдстын гамбургерин сактаптыр, 24 жыл туруптур. 24 жыл Макдональдс турган. Наны дагы, котлети дагы, эти дагы. Анан берки неме фри. Картошка фриси дагы 24 жылдан бери турат экен. Паңдабаптыр, көгөрбөптүр, чирибептир, катып калган, турат кадимкидей. Нан 3 күндө паңдап кетет, көгөрүп кетет. Аныкы 24 жылдан бери турат экен. Демек, табигый ун бир аз эле бар да. Жана химикатка бир аз ун кошуп койгон дегендей да. Химикатка бир аз эт кошуп койгон. Биз эмне жеп атабыз? Эмне жерден өткөн нерсе эмне болуп атат? Баягы адал сертификатын берген бир туугандарыбыз, Алла разы болсун, аябай кызмат кылып атат. Ушул жагына да бир көңүл бурушса. Биздин балдар эмне жеп атат? Бизди жинди кылып койчу бир нерселер жеп атабы? Кандай нерселер жеп атат? Эми адал дегенде бул жакта жанагы чочконун эти кошулган эмес деген маселелерге эле каралат да, мындай. Ошол жактарга көбүрөөк карашат. Көбүрөөк карашат, бирок анын ден соолукка берген таасирине анчалык маани бербей жатабыз. Дагы бир неме бар, динибизде өкүм бар. Ден соолукка зыян берүүчү нерселердин бүт баарына тыюу салынат деген жер бар. Ошол нерсеге таянып туруп эле карап көрсө болот эле. Бирок өтө оор нерсе, себеби бүт бар жогубузду каптап кетти. Тамак аштын таасири. Үчүнчү жагы косметика балдарды зөөкүр кылып коет. Косметика. Мисалы, косметика аябай жайылды азыр. Аялдарыбыз, эже карындаштарыбыз, аял бир туугандар бүт баары косметика менен жашап калган. Бир аял киши үчүн боёнбой коюу өтө оор нерсе. Бир аял киши боёнбой койсо өтө чоң эрдик кылган болот. Боёнбой койсо же ден соолугун ойлоп боёнбойт, же жанагы диний ишеними менен улам боёнбойт. Бирок диний ишеними менен улам боёнбогондор дагы көбүрөөк, боёнбогон аялдардын арасында. Бирок аял киши үчүн боёнбой туруп сыртка чыгуу өтө оор жана өтө чоң эрдик.
кудум эле биз согушта жаныбызды берип жүргенчелик даражадагы оор нерсе аялдын психологиясында. Эже карындаштар азыр көрүп аткан болсо мен дагы жакшы түшүнөттүр. Бир аял киши үчүн сулуу эмес сыяктуу көрүнүп калуу ою өтө оор, өтө кыйын нерсе. Ошондуктан косметиканын ийгилик сырынын эң башында аялдардын ошол психологиясы турат. Боюнуп алса дагы мындай ошол тил менен айтканда самоуверенная сезет өздөрүн. Эркектер аларды кандай назар менен карайт, ал өзүнчө чоң тема дечи. Эже карындаштар мени кечирсин, боенгондор. Бир аял киши канчалык көп боенсо, ошончолук рак болуу ыктымалдуулугу бар. Анын гормондорунда экстраген деп коебучу эле, тестостерондун аялдардагы ошол гормондору көбөйүп кетет, эркектешип кетет. Азыр байкасаң, коомдо үнү жоон урган аялдар көбөйүп баратат. Үнү менкинде болгон аялдар. Кээде мындай сүйлөсөң, алоо десе, бир эркек баялбы деп кетесиң да. Эркектерди карасаң, үндөрү ичкерген эркектер көп, чыйылдап сүйлөгөн эркектер көбөйүп баратат. Эркектерди карасаң, баягы семирген, эми бул неме айыптабайбыз, кодулабайбыз семиргендерди, бирок башкача семиргендер көбөйүп баратат. Эмчектер чыгып кеткен, мояктар салаңдап, аял кишинин денесине окшоп кеткен бир эркектер көбөйүп баратат. Эмне үчүн? Аял киши канчалык көп боенсо, төрөлгөн баласы, боюндагы жана төрөлгөн баласы аялдашууга дагы ыңгайлуураак болот. Көп боенсо эле төрөлгөн баласы аял болуп кетет, бачабаз болуп кетет деген нерседен алыспыз. Бирок илим ушуну айтат, көп боенгон аялдын баласы бачабаздыкка дагы ыңгайлуураак, дагы уязвимыйраак, дагы жакыныраак делинет. Ошондой болуп кетишине чоң бир дагы бир себептердин бири себептердин бар, ыктымалдуулугу бар. Себеби эксперименттерде байкалган, боенгон аялдардын балдары машина, курал оюнчуктарын көп ойнобой, көбүнчө куурчак ойноп калган. Анан баласы куурчак ойногон, же кызы машина ойногондорду көрүп алган эне дароо эле депрессияга түшүп кетпесин. Кичинекей бала баягы эркек бир туугандары болсо, ал көрүп эле көргөнүн кылат деп коет го. Анан кыз бир тууган эже карындаштар болсо, кээде кукла ойноп коет. Анан дайыма ошол оюнчуктарга тартылып аткан болсо, ал баланы текшериш керек. Бул дагы ошол апасынын көбүрөөк боенгондугунан. Ал кандайча? Мисалы, пластикалык заттарда, клеенкаларда жылмакай болгон эмне бар? Иши кылса бүт баарында. Коробкалардын сыртындагы жылмакайлык, жалтырактык, упаковканын сыртындагы жылтырактык, жылмакайлык, ушунун баарын камсыздаган химиялык кошулмалардын тобу деп коет, фталат. Фталат деген нерсе бар. Бул фталат, ошол эле фталат аялдар бетине сүйкөгөн тоналкада жана помадада бар. Карасаң, жыпчылтыракай жылмакай, анан кийин агып кетпей ошол жерде турат го. Ошону камсыздаган химиялык кошулмалардын тобуна фталат деп коет. Фталат демек жылтырак кылып турат, жылмакай кылып турат, тиктегенде көзгө жагымдуу кылып турат. Помада жана тоналка. Фталаттын эң чоң касиети канцероген, башкача айтканда адамды рак кыла өзгөчөлүгү бар. Бул бир. Экинчиси, эркектер көп колдонсо аялдашып кетет, аялдар көп колдонсо боюндагы жана төрөлгөн кездеги баласы сүт аркылуу дагы өтөт бул. Жанагы дагы ийкемдүүрөөк болот. Андан дагы коркунучтуу бир таасири адамды акылдан адаштыруучу, агрессияга жетелөөчү жана зөөкүрчүлүккө дагы ыктымалдуу кылган бир касиеттерге ээ. Демек, ошол баланын апасы боюнда бар кезде кайра эле айланып келип жанагы фталатты көп алган денесинин организмине. Балким. Ушул тема мага дагы мындай биринчи жолу угуп атам. Сен косметика ушундай нерсеге алып барышыны. Бул илимий түрдө далилденген нерсе. Илимий түрдө далилденген, академиялык жамааттын айткан сөздөр. Ушул сөздү могу жерде отуруп алып мен айтпай, бир академик, химик айтканда, косметолог эмес, академик химик айтканда о демек да. Азыр эми бул тема боюнча эми суроолор жаралышы мүмкүн. Эми азыр илим өнүккөн мезгил. Интернеттен караса бүт маалыматтар чыгат. Дагы толугураак изилдеп алса болот. Фталат. Фдан кийин дароо Т. Фталат. Рахмат. Өтө жакшы маалыматтар болду. Демек,
баланын ошондой бир эмеге келишиге, ошондой бир абалга келишиге, демек мынагы 1-2 кылып айтып бердиңиз. Биринчиси бул ошол генден өткөн нерсе, анан ата эненин ошол руханий абалы балага таасир берет. Андан кийинки маселе анын чөйрөсү, ойногон оюну, көргөн контенттери, ушул нерселерге маани беришибиз керек. Биз азыр өзүбүз дагы жанагы окуруменде да балдарды окутабыз да. Анан байкаганым мындай көпчүлүк ата энелер, 70-80% ата энелер өзүнүн баласыга ошол материалдык жактан гана камсыздап койгон, акчаны берип койдум мына окутуп койгула баламды. Бирок ошол баласы эмнени үйрөнүп атат, кандай нерселерди окуп келди, эмне алды, бүгүн эмне жаңылык үйрөндү, ошону сурабайт экен да. Тилекке каршы. Муну биз ошол тилекке каршы жана ушундай окуялар көргөндөн кийин ата энелерге байланышып жанагы же өздөрү кайрылып калат, сурасак билбейм дейт да, жок. Баламды эмне кылып атат, кандай кылып атат, маалыматы жок да. Демек, үйдө деле ошол маселе. Мисалы үчүн көпчүлүк ата энелерге телефон берип койгон баласына, же болбосо телевизорду коюп берип койгон, интернетти кошуп койгон, ал жакта кандай контенттерди көрүп атат маани бербейт экенбиз да. Тилекке Мен каршы. ошо балалуу болуп жана эме болгондон кийин ошол маани бере баштайт экенсиң, эмне көрүп атат, кандай болуп атат. Ошого сунуш, ушул нерселерге бир маани беришибиз керек экен. Кийинкиси эме боюнча айттыңыз, демек тамак аш маселеси боюнча. Тамак аш маселеси. Тамак ашка дагы азыр көп маани беришибиз керек. Бул мен ойлоп жаттым эле, тамак ашты ошол бизде мамлекеттик деңгээлде да бир маани берсе, мисалы үчүн таможнядан кирип жатканда лаборатория болсо, ал жерде текшерип киргизсе, анан ошол жерде жана мен 2 стористин бирөөсү эле эме болуп калбадыбы, жанагы рак менен ооругандар же башкалар жардам керек, айрыкча жаш балдар да ушулардын Түркияга алып барыш керек, Индияга алып барыш керек деген маселе. Эми мунун бир эле материалдык эмес, руханий дагы таасири чоң экен да. Тилекке каршы. Рахмат. Мисалы, кайсы жаныбардын этин көп жесе, ошол жаныбардын мүнөзүн алуулат дейт го. Ибн Халдундун теориясы бул. Ибн Халдундун өтө сонун бир сөзү бар. Арабтар жалаң төөнүн этин жеди дейт. Төөдөн чыдамкайлуулукту, өжөрлүктү, батырдыкты, кайтпастыкты үйрөндү дейт. Түрк элдери, башкача айтканда биз кыргыз, казак, өзбек, түрк, азери, булар жылкынын этин көп жешти дейт. Жылкыдан тайманбастыкты, батырдыкты, чыдамкайлуулукту үйрөндү дейт. Француздар тиги ак койдун кара кийик деп койчу эле, мен чоң атам. Түшүнүктүү болсун айта берели, чочконун этин көп жеди. Чочкодон даюстукту, ургаачысын кызганбоо деген нерсени үйрөндү дейт. Десе, анын уландысына бирөө кошуп жазып коюптур азыркы күндө. Азыр арабтар тооктун этин көп жейт деп. Ошол сыңары биз жеген азыктардын, эттердин дагы биздин психологиябызга түздөн түз таасири бар. Мисалы, чочко өзүнүн баласын деле жеп кое берет да. Башка жаныбарлар баласына боор оору, боор ачуу сезими болот экен. Чочко баласынын тамагын жеп кое берет экен. Керек болсо ачка калса баласын жеп коет экен. Ушунчалык зөөкүр бир жаныбар болот экен чочко. Анын этин жеген ал касиетти түздөн түз албетте алат. Бул деле илимий теория, мында ойдон чыгарылган же бир неме эмес. Ошол жагы дагы бар. Рахмат. Эми жанагы өзүбүздүн руханий абалыбыз, генден өтөт деген нерселер, буларга маани бериш керек экен. Эгер ошол нерсеге азыр даярданып аткан ошол жаштар эме болгон болсо, эми кийинки маселе жанагы балдарыбызды, эми андан кийин балдар төрөлдү, азыр эми балдарды көрүп жаткан контент, оюндар. Биз жакында эле ошол окуруменде бир жыйын өткөргөнүбүздө 50 ата эне катышты. 50 ата эненде дагы 2 маселе бар экен. Баары кол көтөрдү. Биринчиси телефон маселеси. Телефондон баламды арылта албай жатам деген маселе. Экинчиси зөөкүр болуп келип жатат балам. Зөөкүр дегенде агрессия. Агрессия. Кой десең эле мага карап атырылып, мага кыйкырган эмелер болот дейт да. Экөөбүз балам менен тил табышып сүйлөшө албай калдык деген ата энелер бар да. Ушул боюнча кандай дейсиз? Балдарды кантип ошондой бир контенттерден, туура эмес контенттерден, телефондон, ушул эми чоң тема, бирок телефондон кантип арылтсак болот? Ушул арканда оюндардан кантип сакташыбыз керек? Ушул боюнча да кичине айта кетсеңиз. Ошол бул суроонун жообун баарыбыз билебиз, бирок практикалык негизде ишке ашырууга келгенде дээрлик басымдуу бөлүгүбүз алсыз болуп калабыз. Ушул мисалды мен аябай көп айтам. Бир жолу бир жерде бир иш чара болуп, бир жолугуш болуп барып калсак, бир келин кызын көтөрүп келди. Кызы ушинтип немедик көрөт экен, жанагы бирдемке көрөт экен.
ютубтагы нерселер. Анан жанагы телефонду алып койсо кыз ушундай чыркырап атат, берсе тып токтойт, тили чыга элек. Анан карап турам, апасы мага деле бербей сүйлөп атат. Анан апасын карап, кызын карап турам, кызын карап турсам, апасы бир оюнчугун көтөрүп алып турду, оюнчугу мындай кыймылдатса, көрүп аткан кыз жана оюнчукту мындай тиктеп атат да. Кандай болсо да жаш бала да. Кара, мындай кыймылдасын тип карап атат. Токтотсо бек карап атат. Оюнчук кыймылдаса карап атат. Демек, жанагы Алла разы болсун апасы телефонду мындай коюп, тилди кичине кыскартып туруп, мынтип бала менен ойносо, бала оюна ээрчип кеткидей. Эже карындаштар капа болбосун. Бирок бул жагабы, жакпайбы, эң биринчи кезекте баланы тарбиялаган, караган апа. Андан кийин ата. Ал ата тиякта моягында акча, үй, ремонт, машина ошол болуп калган. Андан ашып калса чайкана, анан кийин эткана, анан кийин кебап, достор менен шерине мерине болуп кеткен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биринчи кезекте апа, анан апага жардамчы ата болуш керек эреже боюнча. Апа эгерде кичине ойносо, кичине эле моякты иштетсе, Ажар энебиз чөлдө ээн талай эрме чөлдө Исмаил алейхисаламды калып кетпедиби? Анан кийин эчтеке жок. Абсолюттук эчтеке жок. Чөл. Азыркы Мекке харам месит турган жер. Бир оңго бир солго чуркады дейт. Бир оңго бир солго чуркады. Аракет кылды. Баягы интип эле, ой Ибрахим мени таштап кетип калдың, сен ушундай болбогондо деп наалып отуруп албай, ордунан турдудан бир оңго бир солго чуркады эле, Кудай Таала Исмаил алейхисалам путунун астынан Замзамды берип койду. Ошон үчүн Сафа Марвада азыркы күндө ошол сай деген ибадат ошол немеден калган. Ошол жерде жүгүрүп жүрүп, басып жүрүп, сай ибадатын аткарып атыптыр. Сафа Марвада 7 жолу барып келет. Рызкы сурасаңар берет, себеби Ажар энебиз ушул жерден Кудай Тааладан суранып чуркады эле, Кудай Таалам Замзам берди. Азыркы күндө да биз деле жашоодо бир оңго бир солго чуркасак, башкача айтканда кичине телефондорду карап, балдарды кантип ойнотсо болот, балдар менен кантип туура убакыт өткөзсө болот деп кичине эле аракет кылсак, Замзамды берет, башкача айтканда идеяларды берет. Аябай сонун акылды өстүрүүчү оюндар бар. Ошолор менен ойноп баласын да алаксысаң, бала бир тиктейт, эки тиктейт, буну ыргытып коюп туруп анан апасы менен ойноп кетет. Ал табияты ошого ылайыктуу, табият буга ылайыктуу эмес. Бир баланын отуруп алып кечке мынтип бир квадратты тиктеп отурушу бул ошо баланын табиятына терс. Бүт баленин баары табиятка терс нерселерди кылгандан улам болуп атат. Динибиз бир нерсени болбойт деп, арам деп тыюу салган болсо, ал биздин табиятыбызга терс. Бир нерсени болот же ушуну аткар десе, ал биздин табиятыбызда бар. Ибадат кылуу, намаз кылуу бул биздин табиятыбызда, табигый көрүнүш. Бир улуу затка, улуу күчкө, улуу кудуретке биз сыйынып, ошого ишеним артып, ошонун артынан кетишибиз керек. Эмне үчүн бир проблема болсо тааныш билиш издейбиз? Биздин табиятыбызда бар бирөөгө баш ийүү, бирөөнү ээрчүү. Бирок биз ээрчиген, биз баш ийген нерсе ал убактылуу өлүүчү, жок болуучу эмес, түбөлүктүү зат болуш керек. Бүткүл биздин проблемабызды чече турган зат болуш керек. Президенттер да чече албаган, дүйнөнүн президенти болсо да чече албай турган маселелер бар. Бирок Кудай Таала аны чече ала турган. Жоолук табият табигый нерсе, табигый көрүнүш бул. Боёнбой жүрүш бул табигый көрүнүш, табигый нерсе. Бунун баарысы ошол табигыйлык жана табиятка терс иш аракет кылуу деген нерседен улам болуп атат да. Ошон үчүн ошол зөөкүрчүлүккө жетелеген контенттерден, ошол нерселерден алыстатуу үчүн биринчи ата апа өзү алыс болуш керек. Мисалы азыркы күндө тренд болуп баратат, ажырашуу, ажырашпай жашаш керек десең айтышат, ата менен апанын уруш жаңжалын көрүп, травма алгандан көрө ажырашып кеткен жакшыраак дейт. Ал травма көрүп, травма көрбөй турган, андай проблеманы көрбөй турган ал бала ким? Ал бала ошо проблеманы көрүш керек. Сөзсүз болуш керек эмес, көрүп калган болсо, келечегине пайда ал. Уруш жаңжал болот, аркы берки болот. Чекеден эле кыргыздын эркеги аялдарын былчылдатып согуп аткан жок. Бар, бирок чекеде эле эмес. Бир кыйгырып коет, бир бакырып коет, столду бир муштап коет. Көбүнчө ушундай конфликттер чечилип кетет. Мисалы, сен үй бүлөңдө деле бар, менин үй бүлөмдө деле бар, казан аяк кагышат деп. Эси жогу болушат деп эмне дейт. Аны бала көргөндө биринчи ообат, оор келет, травма алат. Бирок бир психологдун айтканын уктум, аябай жакты. Ошону көргөн кезде балам ушуну көрбөсүн деп ажырашып кеткенден көрө чыдап ошо сабыр кылып конфликтти чечкенге аракет кылып жашасаң, ошол бала ошону көрүп чоң койгондон кийин акырындан ошо бала үйрөнөт. Жашоодо ушундай конфликт болот. Конфликтке кирсең мындай зыяны бар экен, чечсең мындай болот экен. Бул сабак, бул университет үйрөнөт ошол жерден.
эгер конфликт көрбөсүн да ажырашып кетсе, жалгыз аял тарбиялады, эртең үйлөндү, аялы ыз чугулуп чыгарып баягындай кылса, аны кантип башкарат, кантип тарбиялайт? Бирдеки да аны көрбөгөн. Өзү ошондой ситуацияга түшүп калса. Өмүрү машина айдап көрбөгөн баланы машинага отургузуп туруп, шаардын ортосуна айдай берген сыяктуу эле болот да. Ошондуктан ушул нерселердин баарын бала көрүшү керек. Параллельно ата эне кичине аракет кылып коюш керек. Азыр оор заман, кыйын заман, арылта албай атабыз деп атабыз. Себеби эң биринчи кезекте биз капризный, биз эрке, биздин сиркебиз суу көтөрбөй турган бир болуп, ошондой бир муун болдук биз ата энелер. Эми азыр ачыгын айтканда балабызды кантип телефондон арылтабыз эмес, бул суроо негизи өзүбүздү кантип ошол телефондон арылтабыз деген суроо бериш керек болуп калды негизи чындыгында. Себеби сиз айткандай жана ата энелер чогулушунда дагы бир окуя болду. Баардык ата энелер айтып атат, менде телефон боюнча ушундай проблема, көйгөй бар дейт. Бир ата эне айтып жатат, менде бизде андай көйгөй жок дейт да. Кайра менин кызымды ошо китептен бери калбай жатабыз. Окуп баягы чектен ашып көп окуп кетип жатат, мээсиге бир оор келип калбайбы деп коркуп жатабыз дейт да. Анан ошол жерде мен таң калдым да, жана ата энеде ападан сурадым да. Эми сиздер кандайдыр таасири болсо керек сиздердин таасириңиздер. Бул неге кызыңыздар андай китепке эме болуп калды десек, себеби атасы экөөбүздөн китепти жакшы көрөбүз дейт. Ошол кызым төрөлгөндөн баштап биз колубузга китеп кармап китеп окуйбуз. Ошо бизди көрүп эле ошондой болуп кетти окшойт. Демек ошо китеп окуп жүргөндө боюна бүткөн, китеп окуп жүргөндө боюнда болгон жана китеп окуп жүргөндө төрөлгөн болот. Түшүнүктүү эле. Демек балабыз эмне үчүн көп телефон чукулайт? Жоо жерден чыкты окшойт. Энелер жана аталар. Эжелер жаман көрбөсүн, бул могу видеону көрүп аткан эжелер телефон чукубайт. Жана неме айтмакчы, Капырагайдын бир сөзү бар го, Африкадагылар деп. Африкада ушундайлар бар экен дейт го. Эми бул мындай моюнга ала турган нерсе, баарыбыз эле өзүбүз. Эми бала төрөлүп жатат, наристе, аппак барак мындай жатканда. Ага башында берген ким? Өзүбүз. Сценарийди биз жаздык. Рахмат, жакшы жооп болду деп ойлойм. Эми кийинки маселе ошол баланын чөйрөсү. Ошого токтолсок. Эми бул таасирлерди айтып жатабыз да. Эми ошо баланын чөйрөсү дагы чоң таасир берген болушу мүмкүн. Балким ошол жерде кандай массалык пропаганда жүрүп жаткан жокпу дегендей маселе да. Ушуга кандай дейсиз? Негизи эле бул Орусияда кийинки жылдары аябай өнүккөн нерсе бул улутчулдук балеси. Пропагандасы десек деле болот. Жана айтып өткөндөй, башында биринчи скинхеддер пайда болду, андан кийин алар жоголду. Азыр эми русская община, орус коомчулугу деген бир нерсе пайда болду. Бүтүндөй бир улутчулдукка багытталган бир иш аракеттер. Бул орус коомчулугунун артында Миронов, Бастырыкин деген сыяктуу бир фамилиялар айтылып жүрөт, мамлекеттик жогорку кызматта иштеген. Буну мен айткан жокмун, расмий булактар, Википедиялар, жада калса Википедияда жазылып турат. Ошолор турат деген бир сөз бар дешип айтып атат албетте. Мен деле ошону эле айтып атам. Биринчиден, эмне үчүн ошондой пропаганда бар? Шовинисттик, улутчулдук, этноцентристтик, бир гана биз улуубуз, биз акпыз, биз таза кандуубуз, биз арийбиз деген. Эгоисттик бир. Ошонун айынан экинчи дүйнөлүк согуш чыгып, канча адам өлдү мисалы. Дүйнөдө азыр калкынын саны аябай жоголуп, эми бул саясий маселелер, баягы себеп айтылды, бир кичине айтып өтөлү. Дүйнөдө калкынын саны аябай жок болуп бараткан калктардын сапкашында Орусия турат. Бул агым менен кетсе, жакын арада орус калкы аябай азайып кете тургандай абалда турат. Ошон үчүн жергиликтүү баягы калың калк катмарын сактап калалы деген максатта балким ушундай пропаганда кылып атат болуш керек. Бирок жалпы жонун ошондой бир пропаганда бар. Биз ар бир улут өзүнүн улутун улуу деп эсептейт. Бирок сенин улутуңдун улуулугу башка бир улуттун касиетине таасир этпеш керек. Мисалы, кыргыз эли улуу эл, кыргыз эли күчтүү эл деп мен айта алам. Бирок бир гана кыргыз эли улуу эл, бир гана кыргыз эли ыйык эл десем, анда менде проблема бар. Бул
эл аралык деңгээлдеги, балким бир гана биз дей турган болсо, ооба, мен дей турган болсо. ооба, бир гана биз деген сөздүн артынан эл аралык дүйнөлүк согуш чыккан. Ошону унутпашыбыз керек. Адам эч качан мындай акылына келбейт экен да. Бир түшкөн чукуруна кайра түшө берет экен. Мисалы, Рим империясындагы баягы айтып өткөн коргоштун окуясы. Кийин эле 1927-жылы америкалык бир окумуштуу бензинге коргошун кошуп жүрүп, анан ошодон бир этил бензинди ойлоп табып, анан 78-жылы ага тыюу салышып Америка кайра. Дүйнө жүзүндө аябай көп 100 миллиондогон адамдардын жалпы жада калса ошол этил бензини колдонгон чөлкөмдөрдүн адамдардын IQ-су 20% азайып кеткен дейт. Канчалаган адамдар рак болду, канчалаган адам өлүп кетти. Болбосо кече эле бир окуяны ишти кылып көрдү, анын зыянын алды, бүгүн кайра эле кылып атат да. Мисалы, бир гана улуу эл биз дегендин артынан Орусия өзү канча жапа чекти? 41-45. Эмне деген азап тозокторго дуушар болбоду? Кайра эле кайталап атабыз да. Адам эч качан мындай акылданбайт экен. Адам ушундай бир жандык экенбиз биз. Кыйынчылыкка түшкөндө огудай дейт экенбиз. Кыйынчылыктан чыгарыбыз менен мен bundan чыгышты билгем деп сыр бербей андан да улап кетет экенбиз. Кыйындыгымдан менин күчтүүлүгүмдөн дегендей. Жаныбардан айырмабыздын бирөөсү ушул экен. Кыйынчылыктан чыгарыбыз менен ушу интип койбосу. Ошол кичинекей жаш баланын ошончолук мыкаачылык кылышынын эң чоң себептеринин бирөөсү массалык маалымат каражаттарынын пропагандасы, мамлекеттик деңгээлдеги улутчулдук пропаганда десек деле боло тургандай болуп турат. Себеби эң жөнөкөй бир мисал айтайын. Орусиянын СМИлеринде Дагестандык же бир чечен же Кавказ улутундагы бирөө көчөдө бирөөнү сабап койсо, уруп койсо, бир жаман иш кылып койгон болсо, кылмыш кылган болсо, СМИлер не деп берет? ММКлар. Парень из Кавказа дейт. Же парень кавказской внешности дейт. Же парень из Дагестана дейт. Молодой чеченец дейт. Кара. Авертон терезеси деген теория бар. Ошодо бир туура эмес идеологияны калкка кабыл алдыртыштын биринчи тепкичи дейт. Ошого ат кой дейт. Мисалы, кавказдыктар жаман көрсөтөсүң, анда бир кылмыш кылган адамды улутун айтасың. Мисалы, бир кыргыз же өзбек кылмыш кылып койду. Бирок Орусиянын жараны. Бияктын жарандыктан чыкканда ошол жака жарандык отурган. Аны не деш керек? Орусиялык бир адам деш керек эле да. Жок. Из Киргизии деп айтат. Из Узбекстана деп айтат. Сөз ошону коюп айтат, жаман иш болсо. Эми ошол эле Дагестандык же чечен эл аралык бир турнирден же бир муштан же күрөштөн алтын медаль алып келди. Анда не дейт? Россиянин дейт. Россиянин завоевал деп. Первое место, же гран-при, же золотой медаль деп айтат. Мына. Саясат. Жакшы иш кылсаң, жок сен россиялыксың, жаман иш кылсаң сен кавказсың, сен орто азиялыксың. Среднеазиатский. Чуркасың. Жакшы иш кылсаң сен россиялыксың. Кош стандарттуулук деп жумшак кылып айтышат, 200-дүүлүк мунафыктык. Эң жөнөкөй мисал. Ошонун негизинде бул тез сайыз убагынан бери уланып келаткан маселе тилекке каршы. Анан экинчисинин Авертондун терезеси дегенде бир туура эмес идеологияны элге кабыл алдыртыш үчүн юмор колдондойт. Мисалы, Орто Азиядан келгендер булар экинчи сорт адамдар. Булар чуркалар деген пропаганданы биринчисин азыркыдай метод менен ат коюу менен, экинчиси мындай методика колдонушат. Юмор. Наша Раша деп биз жаштык кезде ошо менен аябай сугарылдык, аябай көп көрүлчү. Жанагы немелер, Наша Рашанын балдары биздин тамошо сыяктуу. Сыртынан карасаң юмор, адамдар дес алдырган. Бирок ошол жерде Жамшут деген бир персонаж бар, тажик. Прораб бар, Жамшут аңко, теги неме боюнча, сценарий боюнча. Прораб дайыма урушат, сөгөт буларды. Жамшут шерик, Жамшут сказал деп баягы каштары калың, баягы немелер ушинтип экөө тең тажик улутундагы сценарий боюнча. Ошолорду мыскылдап аябай көп видеолор чыгарышты. Баарыбыз көрүп алып күлөбүз, бирок ал жерде мындай акылың токтоп ойлонсоң, сенин мусулман бир тууганыңды мыскылдап, булар төмөн ушундай начар калк деп пропаганда кылып атат. Аларды тажикче сүйлөтүп, анан ар нерсе кылдыртып, начальник. Ошолорду көрүп атып тура тажиктердин баары ушундай аңкоо келесе болот экен.
орус тилин билбей калгандар бар ооба. Эми орус тилин билбей койсо эле маданияттан артта калыптыр, илимсиз, билимсиз деп эсептелбейт да. Америкалыктар орус тилин билбейт мисалы. Же европалыктар орус тилин билбейт. Албетте тил билген жакшы, бирок ушул сыяктуу пропагандалардын негизинде анан кийин ошондой бир чоң неме болгон. Эми бул тема өтө терең тема, айта берсек бул подкаст узап кетет. Рахмат Мансур аке, азыр жалпысынан ошол бир эми бул чоң тема. Ар бир сиз айтып жаткан темалар чындыгында ар бирине терең токтолуш керек болот. Бирок үстүртөн айтып бердиңиз. Аллах ыраазы болсун. Эми бизге өтсөк, өзүбүздүн Кыргызстанда кандай абал кандай болуп жатат? Бизде дагы ушундай бир улутчулдук деген маселе жокпу? Билинбеген абалда балдарыбыз ушун менен сугарылып аткан жокпу? Бизде дагы эртең ушундай окуялар чыгып келбейби? Ушундан кантип сактанышыбыз керек? Ушуга бир көз карашыңыз, оюңуз. Бул темага кирерден алдын эми баягы үй бүлөлүк тарбияланын баланын зөөкүрлүгүнө алып баруусу деген тема болуп атат да. Мен бир окуяны айтып берейин. Биздин туугандардан эле бирөөсү. Биздин бир эжелерибиздин эле баласы 1-класска барат. Анан 1-класска барып эжекеси менен бир аз окугандан кийин эжекесине айтыптыр. Эжеке, сиздин күйөөңүз жок, ажырашып кеткен дептир да. Анан кийин эжекеси деп күлүп коюптур. Эми дароо суроо туулат. Ал жаш баланын ажырашып кеткенин каяктан билет? Эжеке үйүнө келиптир дагы биздин туугандарга үйүңөрдө мен жеке турмуш жөнүндө сөз куя эле койгулачы сураныч дептир да. Жанагы эле да, дасторкондун айланасында сүйлөнүлгөн сөз тамак аш менен кош баланын тамак ашказанга кирет, айтылган сөз акылга кирет. Болду, бүттү. Ушул эле маселелердин баарын жыйынтыгы ушул эле. Мисалы, илгери аталарыбыз дасторконго турганда жакшы нерсени айткан, насаатын айткан, жаркын маанай тартуулачу сөздөрдү айткан, жакшы нерселерди сүйлөшүп отуруш керек деген. Бул динибизден келген, саалтыбыз менен жуурулушкан бир нерсе. Тамак бүткөндөн кийин аталар батасын берген, анан омин деп баары бирдей отуруп, бирдей туруп кетишкен, аксакалдар баштаган. Тамактануу маданият бул өтө улуу бир өзүнчө бир институт, университет. Илгери кыргыз дасторкондун четинде эле балдардын психологиясын тарбиялап койгон. Азыркы күндө батыштагы психологдор столду койгулап, муштумдап, кыйкырып айтып атышат. Балдардын депрессиясынын эң чоң себеби бүт бар үй бүлө мүчөлөлөрү кечинде отуруп алып бирге тамактанбагандыктан. Ар ким өзү менен өзү. Ар ким өзү менен өзү бир, анан бир звонок менен Макдоналдсын, KFC-сын дагы эмне балекетин алып келип берет. Аны жеп аласың сен. Аны бышырган адам биринчиси курамында эмне бар? Аны бышырган адам кандай маанайда бышырды? Накшбандинин сөзү бар. Тамак кылып аткан адамдын эмоционалдык абалы ошол тамакты жеген адамга түздөн түз таасир этет дейт. Аялдарыбыз ашканада кантип тамак жасап атат? Баягы Айше деген түрк сериалдарды карап бышырып атабы? Же телефонду кулакка коюп алып туруп, өзүнүн апасы менен бирөөнү гыйбат кылып жасап атабы? Же ушуну жеп мына тойсун деп кылып атабы? Балаңа же дегенсип. Же ушу тамакты жеп балам элге жерге пайдалуу бир илим алсын, күйөөм жакшы кызмат кылсын, эч болбосо бизди адалдан баксын деп ниет кылып атабы. Бул өзүнчө тема. Улам эле тема бурулуп кетип атат. Бирок бизде жакшы суроо болду, өтө чоң суроо болду. Бизде абал кандай? Тилекке каршы бизде абал сонун деп айта албайбыз. Кыргыз менен казакта, өзбек менен тажик кандай билбейм. Бирок кыргыз менен казакта абал Орусиядагыдай болбосо дагы келечек үчүн кээ бирки коңгуроолор бар. Бир, коомдо араб кул деген термин аябай жайылды. Дасторкондун четинде отуруп ата кечке эле намаз окуган бирөөгө алданып калды балким. Анан кечке эле бул араб кулдар, бул мусулмандарың ушундай, араб кулдар ушундай дей берсе, бала кичинесинен клеткаларына чейин бүт мусулмандарга бир душман катары тарбияланып чоңоет. Эч ким гарантия, кепилдик бере албайт, эртең ошол бала чоңойгондо намаз окуп аткан бирөөнү өлтүрүп салат же зөөкүрлүк кылат деп. Бул кичинесинен ошондой тарбияланганда. Экинчи, биринчи араб кул, экинчи оштук сарттар деген сөз аябай жайылып атат барган сайын. Кээ биркилер атайын жайып атат. Бүтүндөй кыргыздар же могу түндүк тарапта жашаган биздин кыргыз элибиз андай дегенден алыспыз. Эсептелүү бир атайын түзүлгөн бирөөлөр бар, ошолор кылып атат. Социалдык тармакта бул кечке кайталангандыгы үчүн бүт бар ошондой кылган сыяктуу абал жаралып калат.
Mesela видеолор чыгып атпайбы, оштуктар келип алып сеням меням деп туруп ошондойсуңар, жакпайсыңар деп. Мен өзүм башыман өткөн окуям. Могу өйдөнкү зоналарга чыгып бир жолу баратсак, бир кичинекей бала жолдо баратыптыр. Анан жөө баспасын деп туруп токтоп, каяка барасың иним десем, тияка барабыз деди, алып алдык машинага. Отурары менен баштады. Мен могу айылда жашайм. Анан оштуктарды биз бул айылга киргизбейбиз. Эмне киргизбейсиң десек, сөгүнүп айтып атат, келип алып эле алар үй куруп анан кийин мал кылып эле анан кийин кишини тоготпой калат, анан байып кетет. Анан айттык, ошондой деп жеткен жерге жеткен кезде айттым мен. Иним кечирип кой, мен оштукмун дедим. Сен ошо жөө баспасын деп тияктан бияка чаап келдим дедим. Таасир этпеди, түшүп кетти. Бүт баары ушундай деген нерседен алысмын. Бирок тилекке каршы ар бир облустта ушундай бир көрүнүш бар. Ошто деле бар, Көлдө деле бар, Чүй бүт бар жокто бар бул. Мо деп туруп айта албайбыз. Биз оштуктарда аркалыктар же башка деп Ошондой бар. Кичинесинен аркалыктар же ичкиликтер деп, ош жакта өзүң билесиң, ичкиликтер анан кийин 30 деген бөлүнүү бар. Эми барган сайын жоголуп баратат, мурда күчтүү болчу. Ошону кечке дасторкондун четинде угуп чоңойгон бала, чоңойгондо ичкиликке душман, аркалыкка душман, оштукка душман, же болбосо могу 30 душман болуп чоңоет. Мен группалаштарыма айтчу, оштуктарга тийбегиле деп, апабыз кичинебизден тарбиялайт эле деп. Азыр эми менин көз карашымда бул нерсе элдер аралашып, бири-бири менен кыз алып бергендер, жанагы нерселер, сиз айткан нерселер мурдагыга салыштырмалуу кайра жоголуп бараткандай эмеспи? Жоголуп баратат, бирок кээ биркилер жоготкусу келбейт, ушуну айткым келип атат. Арасында бар. Оштук сарттар деп туруп, муну дин менен, араб кулчулук менен оштук сарттарды синонимдештирип туруп атайын жүргүзүп атышат. Ошол адамдар дагы айтып берейин мен сага. Ошол адамдар ассаламу алейкум десең аябай ачууланышат, привет десең роднойдай кабыл алат. Тырнакчада роднойдай. Кыргыз тилин билбеген кичинекей балдар орусча сүйлөп жүрсө өтө сону сүйүп карайт. Анан эле ошол сыяктуу эле бала иншалла десе титиреп кетишет. Демек булагын билсек болот да, тамырын билсек болот. Ит кожоюнун каппайт. Ит бөтөндү кабат. Же ит ким көп эт берсе, ит ошону каппайт. Түшүнүктүү болду окшойт. Шамандар тууралуу айтып атам. Анан үчүнчү көйгөй. Бизге дагы Кудайга шүгүр мурдага салыштырмалуу экономикабыз өстү, жашоо турмуш жеңилдеди. Кыргыз аз айлыкка иштегиси келбей калды. Анын ордуна кимдер келип атат? Пакистандык, Бангладештик, Индиялык бир туугандар. Арасында мусулмандар бар, мусулман эместер бар. Анан коомду көрүп калып атабыз тилекке каршы. Индустар, пакилер, сасыктар, Бангладештар, сасыктар деп буларды кодулап, бир төмөн калк көрүп, буларды уртокмокко алып, атыгүл талап тоноп, атыгүл канча 2 жыл болуп калды, жана кирип туруп, башка эле бир окуянын себебинен бул байкуштарды барып сабап салган окуялар катталды. Башка улуттун өкүлдөрү жасаган нерсени булардан өчүн алып алды. Бул өтө жаман нерсе. Биз деле бирөөнүн бөтөн жеринде мигрант болуп жүрөбүз. Алар деле ошентип эле келди. Туура түшүнүш керек. Кудай сактасын, эртең Кыргызстан экономикасы түшүп кетип, биз Бангладешке иштеп барып калсакчы, Кудай сактасын. Мисалы, Кыргыз эл улуу эл, Кыргыз эл аруу эл, ооба. Улуулугу, анын аруулугу эмнесинде? Меймандостугунда, адамгерчилигинде. Насирдин Байтемировдун ыры бар. Ушундай делинет, жазганы бар. Кыргыз ушунчалык меймандос эл, үйгө келген жыланды дагы куру кол чыгарбай ун чачат дейт. Көрүп калдың беле ошону? Укпапмын. Үйгө жылан кирсе ун чачат. Чачканды көргөм. Ун чачат. Кара, жылан келсе жыланга да ун чачып чыгарып атат дейт. Эми Бангладештик мусулман келсе кучак жайып тосуп аласың да. Анын жерин берип салды, кызын берип салды, бул башка тема. Баягы аны уртокмокко алсаң ал сенин жериң, кызың албай калат деген нерсе эмес. Ал башка тема. Бирок сырттан келип бизге келген, иштегендер ким болсо болсун, башка улуттун өкүлү болсун, мусулман болсун, ким болсо болсун, сырттан бизге иштеген келгендерге биз кыргыздык касиетибизди көрсөтүп, аларга жумшак мамиле кылышыбыз керек, акысын беришибиз керек, аларды жакшы кабыл алыш керек. Ал эми алар бизди басып кетип, жумуштарын ээлеп алып аркы берки, ал башка маселе, ал мамлекет ойлоно турган маселе. Мамлекетте деле бизге окшогон келесолор отурган жок. Ал жерде деле тажрыйбалуу, элим жерим деп күйгөн адамдар отурат. Бирок айта турган нерсе ушул үч нерсе: регионалдык
бөлүнүү, диний жактан бөлүнүү жана ошол сырттан келгендерге карата бир кодолоо, ушул үч нерсе бизде акырындан өнүгүп өсүп бараткан сыйт. Ушул маселелерди ушул угуп жаткан ата энелер өзүбүздөн, үй бүлөбүздөн баштап дасторкондо отурганда башка жерде ушул нерселерди сүйлөбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгер биздин дагы балдарыбыз эртең жанагыдай маселелерди кайталабасын деп кааласак, Ооба, туура. Бир күнү мен кызым азыр чоңоюп калды. 1-2 класста окуп атканда келип туруп, ата, индустар сасыкпы деди. Көчөдө ойноп келип. Анан жок кызым, андай эмес дедим. Жуунбаса мен деле сасып кетем дедим. Бирок индустар андай эмес дедим. Түшүндүм да. Каяктан келип? Короодо ойноп жүрүп туруп, короодо бир бала айткан, ал балага ата энеси чай ичип отуруп столдун үстүндө, дасторкондун үстүндө айткан. Жуунбасаң ким болсоң болсуң сасыйсың. Анан ар бир элдин өзүнө таандык бир жыт бар, эми ол табигый көрүнүш, ал жеген азыгынан улам неме. Эми аны ошо жыты үчүн аны экинчи сорт десек, анда биз мал эле болуп калабыз. Тутси менен Хуту Руандадагы мисалы тасмасын биз чыгардык. Хутулар улуу эл, Тутсилер улуу эл, Хутулар төмөн эл деп ар биринин паспортуна Тутси, Хуту деп жазып, бири-бирин бөлүп 1 миллион кишини бир жылда өлтүрүп салышкан. Жарандык согуш болуп. Эми чоң темаларды кирсек. Рахмат байке. Эми мына жерде мисалы балада белгилер боюнча да бир сүйлөшсөк дейм да. Мисалы жанагы Германияда болгон окуяда дагы бала акыл эстүү, токтоо, мындай тынч эле жүргөн, өзү менен өзү эле жүргөн бала болчу деп айт. Анан муну Тимофей деген баланын дагы атасы менен апасы экөө тең мамлекеттик кызматта иштеген инсандар экен. Мындайча айтканда диплому бар, илим билимдүү адамдар. Эми жана маньяктар же башка дегендер дагы булар көпчүлүгү мындай диплому бар, илим билимдүү адамдардын арасынан эле чыгат дейт да. Эми ошондой бир балада кандай белгилер байкалат байке? Бул эми биринчиден күчтүү психологдорго, педагогдорго бериле турган суроо биринчиден. Экинчиден бул ошол тажрыйбаларга же изилдөөлөргө ылайык балдар мисалы шок болот, гиперактивдүү болот, неме тентек болушат. Ошолор эле зөөкүр болуп кетет деген нерсе жок. Эң чоң белгиси ата менен апанын бири-бирине болгон мамилеси жана өздөрүнөн башка бирөөлөргө болгон мамилеси. Ашканадагы сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму, ата менен апанын ою, акыл эси, аң сезими, жан дүйнөсү. Ошол белгилер эң белгилүү. Ата апа улутчул болсо, бала да улутчул болот, бирөөнү өлтүрөт. Ата апа өзүнүн эл жеринде сүйүп, мекенчил болуп, ошол эле кезде башка бирөөлөргө дагы айкөл болсо, демек бала иншалла туура түз бала болот. Тагдырдын үлүшү бар. Бирок Кудай Таалам бизди кыйнап туруп зөөкүр кылып койбойт. Ошо зөөкүрчүлүккө алып барган факторлорду өзүбүз түзүп атабыз. Бизде тандоо укугу бар, эрк бар. Мен айтайын дегеним, жана көпчүлүк ата энелер баласы тентек болсо, шок болсо, анан оюн айтып ушундай болсо, мындай тентек шок болуп атса коркушат экен да. Эмне болуп кетип атат, бул кандай эме болот депчи. Анан мындай изилдөөлөргө таянганда көбүрөөк жанагындай балдар, зөөкүр балдар көбүрөөк жаман эмелер кылгандар, бул түнт балдар, мындай жарылып бирөөгө оюн айтпаган балдардан ушундай эмелер, зөөкүрлөр көбүрөөк чыгат экен. Мисалы жанагы айтпадыкпы, тамак аш кошулмалары деп. Ошол балдарды ашыкча гиперактив кылып салат экен. Ашыкча гиперактив кылып салат экен. Негизи гиперактивдүүлүк, аябай тентектик, шоктук бар бул балдарда, нормалдуу көрүнүш. Баласы ашыкча шок болсо, кээ биркилер психологко алып барып эле ошентип неме болор. Көп деле мындай неме болбош керек. Бирок шок, тентек балдар, бир ордунда тура албаган балдар келечекте чоң иш кылчу балдар. Жетекчилик кызматта эл башкарган, жер башкарган ошондой бир немелер болот. Кээ бирки балдар бар, токтоо, жоош. Алар дагы чыгармачылыкка жакын, дагы бир ошондой бир тармактарга жакын балдар болот. Анан кийин кээ бирки балдар бар. Эми бул жерде баягы жин маселеси дагы бар да. Жин маселеси дагы. Бул эми илимде, психологияда көп айтылбаган, ачыла элек бир чоң бир дүйнө, жин темасы. Ошондо ооруга чалдыккандар дагы бир даражада ошо сен айткандай түнт, анан
анатомияда кылмыштуулукка дагы кылмыш кылып коюуга ыктымалдуулугу жогорураак болгон бир фактуралар атайын айтылат. Алар деген денеси түктүү болот, бирок сакалы жок болот дейт. Ушундай немелер бар. Маңдай аябай жакын бири-бирине жакын болот дейт. Анан беттин формасы жүрөктүн формасында дейт. Анан бармактары кыска болот дейт, узун болот. Ушундай шыгса бир немелер, белгилери болот экен. Ушундай немедеги адамдар дагы немеге жакыныраак кылмыштуулукка. Ошол эле кезде ооруну анча сезе беришпейт. Анан бир окуя болсо реакция кыласың го, эмоцияңды чыгарасың. Таң калыштуу окуя болсо вау дейсиң. Коркунучтуу болсо деп коркосуң да, чек-чейип кетесиң да, сезимдерди сыртка чыгарасың. Ошо сезимин сыртка чыгарбагандар проблемный дейт. Дешет илимде. Эмоциясы ичинде калган. Бир аябай коркунучтуу окуя болду. Токтоп эле муздак канды тиктеп койду. Аябай таң калыштуу окуя болду, деп койду. Ошолор дагы немерек болот дейт. Азыр Кыргызстанда сиз айткандай жумуш бар да жок эмес. Мисалы үчүн айылдар деле айтып жатышат азыр. Көп акча табышат дейт да, жана ремонт кылгандар элечи, стройка менен. Бирок таппайсың дейт да. Киши таппайсың. Киши таппайсың дейт. Бангладештиктер иштетесиң аны. Өзбектер чыгып атат, бангладештер чыгып атат, кылып атат. Биздикилер же Англияга кетиш керек, же Россияга кетиш керек. Биякта баласын тарбиялап өзү менен болуп, ошол жердеги акча деле жетет. Негизи жашоосуна ошол жерден эле тиричилик кылса болот, бирок кетип жатат. Бишкекте деле толтура жумуш бар. Бирок ал жумуштарды кылгылары келбейт. Мындайча айтканда, алымсынбайбы билбейм, көнүп калганбы. Ушундай тема да. Баягы бул дагы бир психологияда кандай адам адат болуп көнүп калган, ошол жактан бир акча тапкан, ошол жак тарта береби, ушундай да. Бул жака келсе эле кичине кыйналып калса эле тияка кетем деп калышат экен да. Чөнтөгү кичине бошоп калганда элечи. Башка бир мүмкүнчүлүктөрдү издейин деген ой жок да. Баланын тили кайсыл элдин тилинде чыкса, ошол элдин ырын көөрө ырдайт. Ошол элдин ойлонуу жөндөмүнө ылайыктуу ойлонуп калат, ошого ылайыктуу жашоо турмушу ыңгайлашып калат деген маселе бар. Миграция маселеси деле, мисалы ошол Кабылжан деген апасы ошол иштеп жүрөт. Бир тууганы бар экен, эгизиби же бир тууганы, экөө тең бир мектепте окуйт экен. Элиталык мектеп экен. Эми ошол күйөөсү байкуш бир жыл мурун кайтыш болуптур. Биякта туруп алып айта бериш эми биринчиден оңой нерсе. Ошол абалга дуушар болгондо биз ошонун ордунда болсок эмне кылат элек, Кудай сактасын. Бирок кайра эле баягы эки жакты карап, жалпы үстүртүдөн караганда ойлойсуң да, ал жака барбай эле өзүнүн жеринде, элинде деле иштесе, биз азыр ойлойбуз да балдарды элиталык кымбат мектепке баягы Оксфорд, Кембриджине окутуп салсак эле бүт баары жакшы болуп кетет деп. Ал жерде христианчылыкты үйрөнүп атабы, католикти үйрөтүп атабы, эмнени үйрөтүп атат, Кудай билет. Жөөттөрдүн мектептеринде мисалы кезекке тургандар толтура. Жакында эле уктум, ошол американ ыкмада окуткан бир мектепте бирөө баласын чыгарып алыптыр. Эмнеге чыгарып алдың десем, христианчылыкты пропаганда кылат дейт мектепте. Ачык эле айт. Муну изилдесе мисалы, кыйкырып жүргөн блогер, журналисттер ушуну изилдесе сонун болмок да, чоң темалар чыкмак. Анан кийин ал жакта окутуп койду, мисалы азыр Орусиянын мектептеринде боюна бүтүп калуу жана боюн алдыруу кыздардын арасында жашы аябай эле ылдыйлап кеткен. 12-13 жашарга түшүп кеткен, тилекке каршы. Наркомания деген нерсе аябай эле көбөйүп кеткен аларда, жашы ылдыйлап кеткен. Зордук зомбулук деген, жыныстык башаламаны жашоо деген нерселер аябай эле болуп кеткен. 2000-жылдары бир эксперимент жүргүзүп бир класска кирип, 6-7 класстын кыздары. Кимиңде жыныстык жашоо болгон, кимиң көрдүңөр жыныстык жашоон десе, дээрлик класстын баары кол көтөрүп кыздар. Эми ошолордун арасында окуган бала кандай бала болот? Кандай бала болуп тарбияланып чыгат? Ал ошоктон тарбияланып мекенине келсе кандай тарбияланат? Аякты жамандабайлы, бизде деле абалы бар. Мисалы азыр монун ичинде балекеттин баары бар болуп атат, мисалы. Балдарды буза турган, азгыра турган. Анан ошого биринчиден үнөмчүлдүк жана шүгүрчүлүк, каниет деген нерселерди көбүрөөк кармансак, ушул нерселердин алдын алсак болот да. Биз ачка эмеспиз.
биз көз карандыбыз. Мисалы могу костюмду 2000-3000 сомго алган болсом, ушул эле костюмдун мунерине эмне бир брендти жазып койсо 20 000 30 000 болуп калат. Биз керектөөчүбүзбү же түгөтүүчүбүзбү? Биз көбүнчө түгөтүүчүбүз. Керектөөчү зарыл болгон нерселерди алгандар, түгөтүүчүлөр зарылбы зарыл эмеспи көз каранды болуп алып калгандар. Маркетингдин курмандыктарыбыз биз. Ошол нерсе бул миграцияга чейин алып барып атат. Бул салттуу болуп калган түгөтүүчүлөр бар, түгөтүүчүлүк сөзсүз той беришиң керек, аш беришиң керек дегендей мындай. Анан кийин биз кабыл алган түгөтүүчүлүк бар. Ошол жака чейин кетип калат. Бул жерде туура айттыңыз, атаандашуу маселеси бар. Анан бир эле атаандашуу мурда айылдар ичинде болгон болсо, азыр Инстаграмда атаандашуу болуп кетти. Соц тармактарда атаандашуу. Мен өзүмдөн эле мисал айтайын, жана сиздин бир эмеңизди сөзүңүздөн угам, дагы өзүмдө дагы кандайдыр бир эксперимент кылып көрөйүн дедим дагы. Бир жумадай Инстаграм эчтеке соц тармактарга кирбей бөлүп койдум. Кийин карасам, абал жакшыра баштады, жүрөктө тынчтык пайда боло баштады дегендей да. Анан YouTube'ду дагы, Google'ду дагы, Instagram'да удалить кылып салдым. Анан ойлоп карасам, баягы YouTube'дан пайдалуу видео көрүп атам. Ал жактан пайдадан көрө зыян көбүрөөк болуп калгандай сезгеним үчүн китеп окуп эле ушул жактан көрөйүн деп анан карадым, чындап ой бир жерге келип, эң негизги мен байкаган нерсе жүрөккө тынчтык келет экен. Себеби адам ар дайым караганда өзүң жакшы бир иштер жасап атсаң деле өзүңдөн ар дайым жогору жактан карайсың. Атаандашуу сезим болот, башка болот, ошондон жүрөктө тынчтык кетет экен. Анан эми бечара аялдар ушул соц тармакта отуруп эме кылгандар да абал кандай деген мындай эме болду да, ой болду. Демек ушул жакта да маселе чоң. Ошол демек телефон, ошол соц тармактар маселеси да бар бул жакта. Рахмат Мансур эке, жакшы сөздөр айтылды. Эми таасирдүү болсун бизге да, көрүп жаткандарга дагы. Эми бул жерде мен ушул убакта, ушул мезгилден пайдаланып сизге дагы бир суроо берейин дедим эле. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда мындай, сиздин өзүңүздүн көз карашыңызда бала тарбиясында эң чоң кетирип жаткан каталарыбыз кандай болуп жатат, массалык түрдө? Ушуга да бир өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз, токтолуп кетсеңиз. Деги эле бул зөөкүр балдардын тарбияланышына эмес, жалпы эле. Жалпы эле. Эми бул терең тема, ар бирине кирип кетсек керек, бирок ушуну үстүртөн бир айта кетсеңиз. Мен байкагандын эң башында, сап башында, жана бир аз учка айтып өттүк, эми башка немелерге кодулобойм, бул темага байланыштуу. Эң сап башында ушул нерсе жатат. Атанын жана апанын үйдүн ичиндеги абалы. Руханий жана материалдык. Сырттагы атанын жүрүм туруму менен үйдөгү жүрүм турумунун төп келбестиги. Мисалы, айрыкча бизге окшогондор, сен, мен элдин алдына чыгып сүйлөп атабыз, камерада сүйлөп атабыз. Ушул айткандарыбызды үйдө аткарып атабызбы, аткарбай атабызбы? Конокко барып калганда ата мындай деп бир нерсени айтып атат. Үйгө келгенде ошону аткарып атабы, аткарбай атабы? Бул өтө чоң маселе. Ислам дини көп убакыттан бери кармалып келаткан өлкөлөрдө бул чоң маселе. Аалымдардын балдары заалым болуп чыккан. Азыркы күндө элдин алдына чыгып айрыкча адеп ахлак, мусулманчылык, дин жөнүндө кыйкырып айтып аткандардын балдары. Кудай сактасын, Аллах сактасын. Үйдө дагы ошол аалым ошондой такыба жүрсө, анда сон көз күйө турган бир адам. Жок, мечитте, соц тармактарда элге насаатын айтып үйгө келгенде аны аткарбай, тескерисин аткарса, анда ал бала келечекте Кудай сактасын. Бирок үмүт кылабыз, ниет кылабыз, үйдө деле ошо айтылганга амал кылганга аракет кылабыз деп неме кылабыз, үмүт кылабыз мүмкүн болушунча. Дагы бир маселе апанын атага кылган мамилеси. Апанын атага кылган мамилеси эркек кишинин келечектеги аялына кылган мамилеси. Атанын апага кылган мамилеси келечектеги аялдын күйөөсүнө кылган мамилеси. Бул кино сыяктуу да, экөөндөн карайт. Өзүнүн балдарынан көрөт. Көрөт, башка маселе, ошентип тарбияланат. Мисалы, бизде көбүнчө ушундай. Балдар апасынан сурайт. Бара бер деп коет, кетет. Маани бербейбиз, жөнөкөй нерсе. Бирок бул деген келечекте аял башкарган үй бүлөлөрдү каржылайт. Дароо феминисттер ызы чуу кылып чыкпасын.
үй бүлөнү, мамлекетти, бүткүл нерселерди эркек киши башкарыш керек. Башкаруу деген оор иш бул. Согуш деген, күрөш деген, стратегия деген, жаман жакшы сөздөр, фитналар, ушак айың деген нерсе. Эркек башкарыш керек деген ошондой кир, жаман, ызы чууларды эркек көтөрсүн, сен кыйналбай эле кой деген мааниге келет. Ачууланбай эле койсун. Күйөөсүнө чай куйбаган бала, күйөөсүнө чай куйбаган келин кафеде 20 эркекке чай куюп жүрөт дегендей эле сөз да. Кайын эме кызмат кылбайм деп үйүнөн иштейм деп чыгып алып туруп анан 30 эркекке тамакташып жүрөт дегендей эле сөз да. Мындай официантчылыкты мен бул жерде төмөн кылбайм, мындай мисал катары айтып атам. Ар бир кесип негизи жакшы, мындай легалдуу кесип. Ошол нерсе бар. Ушинтип көп нерселер бар. Айта берсе сөз көп. Рахмат. Буюрса бул темага дагы өзүнчө бир чакырып, өзүнчө бир чыгарып, кенен бир сүйлөшөбүз буюрса. Эми ушул акыркы ушул жыйынтыктай берсек, ушул сиздин акыркы сөзүңүз болсо, кайрылууңуз болсо, айта кетсеңиз. Ооба, ушул нерсени жүрөк өйгөн маселе. Кабылжан деген бир периште өлдү. Жаман окуя, оор окуя. Ошол эле жылдын башыраагында ушул сыяктуу окуя дагы катталган. Ал кыргыз бала болчу. Кыргыз бала болчу. Ал эмнегедир анчалык чыкпады. 9 жашар кыргыз баланы 15 жашар, 16 жашар бала үйүнө кирип мыкаачылык менен өлтүрүп чыгып кетти. Аны расмий түрдө билдиришти. Бул улутчулдук бир маанайдагы кылмыш иши болду деп. Кыргыз болгондугу үчүн, киргиз болгондугу үчүн, мындайча айтканда алардын тили менен. Ошентип мыкаачылык менен өлтүрдү. Апасы үйүндө, ал үйүндө эле болгон окуя. Үйүндө отурушкан, апасы дүкөнгө чыккан, дүкөнгө чыгып келсе эле өлтүрүп коюптур. Тилекке каршы. Эми ооба, бул өлтүрүлгөн балдар аябай оор, жаман иш, аябай жүрөктү каната турган иш. Бирок бир нерсени унутпайлы. Могул жердеги Газада 2023 жылы 7 октябрдан бери 20 000 баланы өлтүрүштү. Спецоперация деп бурмалап айтып атат, атайын операция, спецоперация эмес, геноцид, тукум кырыт кылуу. Күнөөлөрү эмне? Мусулман болгондугу. Күнөөлөрү эмне? Өзүмдүн туулуп өскөн мекенимде жашайм мен дегендиги. 20 000 бала өлтүрүлдү. Эмне деген нерсе бул? Тиги Европада бир көзү көк бала кичине эле бир жапа чегип калса эмне деген ызы-чуун чыгарып ыйтабыз. 20 000 жаш бала. 20 000 эркек киши болсо дагы бир жөн. Жалпы өлгөндөрдүн саны 60 000 болду азыр. Согуш болду деп тынчтык келишими түзүлдү. Ошондон бери 67 баланы өлтүрүштү. Муну дагы унутпайлы да. Муну дагы эске алалы. Ушул нерсени балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Балам, дүйнөдө ушундай зөөкүрлүктөр болуп атат, жаман окуялар болуп атат. Келечекте сен же ошондой зөөкүрлүктү токтотуп турган бала бол, же ошондой зөөкүрлүккө тарапкер болбой турган бала бол. Эч болбосо ошол зөөкүрлөрдү колдобой турган бала бол. Бул да өтө чоң кызмат. Пайда келтире албай атасың мамлекетиңе, анда зыянын тийгизбе. Ушул да чоң кызмат. Эки жол бар. Же пайда келтирген болосуң, же зыянын тийгизбеген болосуң. Экөө тең ыйык иш, ыйык кесип. Ушуларды унутпашыбыз керек. Рахмат, Аллах разы болсун. Ушунчалык келип, жакшы өзүңүздүн ушу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Эми бул окуя албетте баарыбызды өкүндүрөт. Жана айткандай, мен өзүм көрө албадым деле. Эми Кудайдан сурайбыз, мындай окуялар болбосун. Кээде мындай көрүп, балдар телефон маселеси бар, башка баруучуларды көрүп туруп, келечегибиз кандай болот, Кыргызстандын келечеги кандай болот, дүйнөнүн келечеги кандай болот деп ойлоносуң. Бирок бир сүйүндүрө турган нерсе, биз ошол жана окуу борборубузда ар кандай иш-чараларды өткөрсөң, мен өзүм да кээде окутамын дагы да, окутсаң, ушундай бир таза балдар бар, ушундай бир өзүнүн оюн айтып, ушундай бир жакшы аракет кылып аткан, ошо окуп аткан, илим алып аткан, өсүп аткан балдар бар. Буларды көрүп сүйүнөсүң да. Мындай нерселерди ошол элибизден, журтубуздан, ошол жалпы дүйнөдөн Кудайым алыс кылсын. Запкы жегендерге Кудайым жардам берсин. Баарыңыздарга ийгилик, ушул балдарыңыздардын жакшылыктарын көрүңүздөр. Рахмат.
Сиз дагы байке балдарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Алла ыраазы болсун.